Assalamu алейкум достор. Сиздер менен абдан сонун жаңылык менен бөлүшүп коюн деп атам. Азыр өзүңүздөр билгендей Чикаго шаарындабыз. Бүгүн Чикагода 4 январь. Кечкисин абдан суук болуп аткан, азыр күндүз абдан жылуу болуп атат. Биз мекендештер ачкан жаңы кафеге келип атабыз. Бул деген абдан сонун райондо жайгашыптыр достор. Мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Азырынча аты Бизон экен, бирок Кудай буйрса бир жакынкы учурда бир кыргызча сонун бир атка которулушу мүмкүн. Адресин сиздерге көрсөтүп атам. Des Plaines мыякта деген мекендештер азыр абдан көбөйүп атат. Телефону да турат, аты да турат, адреси турат. Чалсаңыздар болот, бул адреске келсеңиздер болот. Достор, эң жакшы жери бул райондо мурда кафелер жок болчу. Мекендештер кафеге барам дегенде Норсайд, жолсо даунтаунга жакын жерлерге барчу. Бул жакта деген Des Plaines, ар жакта Шамбург деген абдан сонун райондор бар. Ошол жактагы мекендештерге абдан сонун болду. Анан эң сонун маалымат, бул жерде, жакын жерде мечит бар экен. Мечитке көптөгөн мекендештерибиз келет да. Анан жума намазы болгондон кийин ал мечиттен чыгып, анан баардык мекендештер бул жакка келип, тамактардын даам татып, азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Мен эптеп эле чыдап атам да. Алейкум ассалам. Кандай турасыз? Келипсиздер. Мына күтүп аттык эле. Мына бул Бизон деп азыр айтпадык, бул жакында эме болот да. Аты өзгөрүлөт, Кудай буйрса, кыргыздын бир аты. Временный. Өзүңөр менен бир сыйра тааныштырып, анан кичине кыскача. Менин атым Сардал, мен ошо через Мексика келген, ошо келгенибизге 1,5 жыл болду. Ушул кафени алып, ошо иштеттебиз. Пикап, ишка иштедик, анан такси кылдык. Ар кайсы бир сыйра эл кылган иштерди кылдык кыскасынан. Өзүм ошол кылып жүргөн эле ишиме өтөйүн деп анан ушул ишти өтүп, ошол эме кылып, ушул кафени алып иштетип баштадык. Мына бүгүн 16-сынан баштап иштеп атабыз ошо. Жакшы. Жакшы эми секин калган эми Алладан. Абдан сонун. Жана дагы калоо тилектин баарын айттык. Дагы бир жолу калоо тилек. Абдан сонун кафе экен, өркүндө өскүлө. Жана айткандай дагы бир жарым жыл, 1 жылдан кийин мындан чоң здание эле издеп эле калгыла. Издеп калгыла. Кудай кааласа көрөбүз. Иштеп турсак анан Алла Таала көрсөтөт нары не болгон кандай. Абдан сонун. Мурда деген Россияда чайхана бар. Москвада чайхана бар эле ошол. Опыт деген эме турбайбы, вагон турбайбы? Нормально. Жок, карабайсыңарбы? Эй, достор, боорсок. Боорсокту качандан бери жейлик биз кафеден көрбөйбүз да боорсокту, чынбы? Боорсок, салаттын түрлөрү, лепешканды өзүңөр жасайсыңарбы? Полный иши. Ах, чиркен ай. Өмүрбек. Эмне деген тамакты заказ жасап койгонсуң, шилекей дагы. Карачы. Негизи бул жердечи мен кыргыз неме кафелеринен чай ичип жүрөм, анан алардыкы да жакшы, бирок мына казан кебабы негизи мен биринчи ачылышына келгенде жегенде ошол өзгөрбөдү да. Аябай жакшы экен. Кайра келген сайын эле казан кебап чыгат. Сен деген мына моякта көрсөтүп коелучу. Менюда эмне деген тамактар бар экен. Бул менюдагы тамактарды карабай туруп эле сразу киргенде эле казан кебап дейт экенсиң да. Өзгөрүшүп кетейин. Мына мисалы кээ биркилер бар да, менюда эми билбейм ки каерде кандай жасайт. Мына менюдагыдай чыгат да тамактарчы. Биздики өзүбүздүн тамакты гана тартып чыгарганбыз. Азыр мынтип айтып коеюнчу, мына достор жерлерде картинка коюп койгон, тамак бөлөкчө, сүрөтү бөлөк, самом деле бөлөк. Буда өзүбүздүкү да, ушул жерден чыккан тамактарды гана тартканбыз. Башка бир жерде искусство жок. Полный ушул жерде деген эме да. Могул бааларын эле карасак болот да. Мен деген жакында Флоридага эс алып келбедим. Аяктагы кафелерге кирсек, мына могул баалар деген оңчук болуп калат экен. Карагылачы, баалары. $6, $8, $7, $10, $13 деп. Тияктан деген сразу эле 25, 27, 30. Эми бизде эми өтө деле неме жок, эми самый главный биз өзүбүздүн жей турган тамактар, өзүбүздүн сүйкүмдүү немелер да. Эми секин менюларды алмаштырып, ошо кошуп кете беребиз да, калыс. Негизи порциялар мында кичирейбейт да. Ато кафелер, жок, ачыгын айт. Башында келген. Бул деген кафе ачылганда мондай бодрый болот. Анан определенный убакыттан кийин постоянно келетми балдар? Жигиттер, порция кичирейген жокпу? Ошол бойдон, Ох, чиркин кандай сон, Мисалы мантыны чоңойтуп койдук да.
ооба негизи бул жерде ошо мына Сезариядагы жактым агачы. Сезарды мен ошол Кыргызстанда жүргөндө жечүмүн, анан бул жерде ошо Кыргызстандагы Сезар экен, бирокчу мындай действительно мен азыр жөн клиент болуп келип жеп атам негизи. Аябай даамдуу экен да. Биз деген Өмүрбек иниме случайно кезип калдык. Биз атайын келип, анан дегенде чогулган жокпуз. Бул жака деген анаш болуп, чогуу эметип атыптыр, тамак ичип атыптыр. Анаш кандай иштер, жакшыбы? Кафе жөнүндө бир 200 сөз айтып. Жакшы, Кудайга шүгүр. 15-декабрь ачылган бул кафе, жакында эле ачылды. Ошо бүт кыргыздын тамактары, бул жерде мечит бар. Мисалы үчүн тамак жасаган поварлар өтө опытный, Москвада кафе, ресторандарды иштетип жүргөн. Бияка келип уже ачып, эме болуп, бул точка ачылды. Уже жакынкы араларда дагы башка эмелер күтүп атабыз, буюрса. Экинчи точка ачылган да, буюрса. Кудай буюрса. Кудай буюрса, кичине убакыт керек. Силер деген кичине мындай акырыраак движение кылсаңар, мүнтүп отурсаңар, баш эле крутый болуп кетесиңер го. Буюрса жакшы. Мекендештерге баарына салам. Чоң рахмат, Анаш дагы өзүбүздүн абдан жакшы көргөн инибиз. Көптөгөн мекендештерге жардам берип жүрөт. Борсогун жыты укмуш, лепешканын жыты укмуш, могу эме кээ бир жерде 4төн эле салат го, силер эмнеге 6дан салып атасыңар? Эмне законду бузуп атасыңар 6дан салып? Эми законду бузганда эмес, эми просто. Жок, тамашалап атпайм, тамашалап. Негизи ооба. Эми ар жерде ар кыл да, мисалы. Мен өзү башында эле 6 койгон элем. Анан душаны кенен жайган турасың. Башында эле койгон элем, эми азыр эртең мен 5 штук кылсам элдер айтат да, эми кече эле неме болду эле адам көбүн 5 штук чыгарып койду, 6 штук деп. Ошон үчүн башында кандай болсо ошо ойдон эле кетсин деп. Ошо мен деген Америкадан, по-моему, биринчи жолу көрүп атам ушундай. 6 штук мантыны. Кээ бир жерде 4төн салат, укмуш дегенде 5тен салат да, 6-ны биринчи жолу көрүп атам. Чиркин жашоо. Ай, Өмүрбек. Эмне деген тамак заказ берип койгонсуң? Эме видео тартып атып, улам эле көзүм тамакты карап атат да. Анда биз деген ушундай кыска эмебизди аяктайлы. Где-то азыр 7 мүнөт болуптур, бир 10 мүнөткө апаралы. Дагы бир жолу көрсөтүп коелу. Азырынча Бизон адреси да турат, дисплейнесте келиңиздер. На телефонда жазылып турат. Абдан сонун жерде экен, анан силердин деген паркинг абдан кене экен. Анан эшикке чыкканда да кичине тартып көрсөтүп коем. Астыңарда паркинг, капталыңарда паркинг боюнча проблема жок. Кээ бир кафеге барсаңар, паркинг жок, накта проблеманын баары башталат да. Жок, пока паркингде проблема жок. Жок, абдан сонун экен, кенен экен, аябайчы, кенен экен. Анда мекендештерди кичине кабыл тилек айтып, келиңиздер деп. Ооба, эми келип, уже келип атышат, эми келгендер келип, секен дам тартып келиңиздер, дам тартып кетиңиздер, ошол эми калаган эми келип жеп көрүп, ичип көрүп, анан кийин айтышат да кандай экен, тамак кандай экен. Биздикилер сразу эле айтат го, мындай же жакшы, же мындай экен деген. Жеп көрмөй сайын пока что эч ким неме сүрөт менен айта албайт. Может келип жеп көргөндөн анан айтышы мүмкүн даршы. Жакшы. Абдан чоң рахмат. Ийгиликтердин баарын каалайбыз. Азаматсыңар. Келгениңерге жарым жыл, 1 жыл, 1,5 жыл көп ишканаларды ачып атат да. Ошого сүйүнүп. Атайын келгенбиз да 3-4 күнгөчү. Анаш, точнобу? Өмүрбек, эми өзүң бүтүрөсүң го дейм. Ошол келиңиздер, туугандар. Тамактары даамдуу экен чындыгындачы. Ошол случайно азыркы жолугуп калган, өзү күндө эле келип атам, бүгүн Алмаз байкелерге туш болуп калыппыз. Ошо келиңиздер, аябай даамдуу экен тамактары. Сиздерди күтөбүз. Жакшы. Мекендештер, бул жигит жөнүндө айтпай эле коелу, бул өтө крутой жигит. Ютубер. Анан деген эмени талкуулап бүтүп, уже доставканы азыр таксини эметип атат да, талкуулап аткан учурда. Сонун видеолорду чыгарат, биз да суктанып көрүп калабыз. Өркүн өссүн. Бул жигитке жетиш абдан оор экен. Бул абдан катуу скоросу, бул иномарка экен да. Астыны көздөй кетет экен, Өмүрбек. Ийгилик каалайбыз. Буюрса, бул эми такси баардык эле адамдар келгенде жаңы баштаган жумуштардын бири болсо керек. Кудай буйруса, максаттары чоң, Кудай буйруса ошолорго жеткизгенге Аллах Таала насип кылсын. Жакшы, азаматсыңар. Дагы бир жолу кут болсун кафеңиз. Агар көгөрүп ушул жактан. Жана айткандай бул кафе ресторанга айлансын, илтеген. Мениңиздер достор, ийгилик. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн.
чыдап айтам. Видеону бүтүрөм, болду, тамакка киришели. Биз Бизон кафеси жөнүндө чакан сонун видео тартып бергенбиз. Ошонун азыр экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бизон кафеси, адреси турат, Десплайнес, телефон номери турат. Достор, көптөгөн мекендештер сурап калат, биз Америкага келгенде эмне жумуштан баштасак болот деп. Мындай маалыматты ар бир эле адам айта бербейт сиздерге. Азыр деген Бизон кафесинин шефи Сардар иним сиздерге абдан сонун маалымат берет. Көптөрүңөргө бул пайдалуу маалымат болот. Анда суроону узаталы. Сардар иним, бул Америкага келгенде ушул кафе ачуу кандай ойго келди? Бул кафе ачууга чейин кандай кыйынчылыктар болду? Эмнеден баштадыңар? Мекендештер келгенде эмнеден башташ керек? Эми кандай десем, мисалы келгенден баштап ар кимдин кээ бирки адамдар ар план менен келет да. Мисалы биз бага келгенде бизге мындай жардам берип, мындай нарап берек неме болгон жок. Биз сал кыйналдык действительно. Мен бир уул, бир кызым, анан келинчегим келе албай, биринчи биз келдик да, үчөөбүз. Балам, кызым үчөөбүз. Анан кийин келинчегим келди. Анан буга чейин мен Uber'de иштедим. Uber'den кийин анан таксиге немеге пикапка чыктым. Пикапта иштеп келдим 5-6 ай. Анан баягы семьяда өзүң жалгыз иштесең, бул жерде сал семьяны кармаш, квартплат, ичкен, жегениңен кыскасы ашпайт экен да, чынын айтканда. Анан мен өзүм документтеримди алып, баягындай сошалымды, воркторду полный алып, даярдап, анан өзүмө заранее эле пландаштырдым, таксиге чыгам депчи. Анан пикаптан иштен чыгып, Чикагога келип, ошол немеден, анан өзүм машина алып, өзүмөчү собственный машина алып, анан кийин аккаунт ачып таксиге чыгып иштеп жүрдүм да. Таксиге чыгып иштеп, бирок паркингди мен билбей жүрүпмүн. Кайерден заказ алгандычы, немеден, аэропорттанчы. Анан бир балага жолугуп калып, анан кыргыз баланы, мен келсем заказ бербей атат го десем, мындай айтып калды, мына жака барың десем, мына барсам как раз ошол жерде кыргыздардын тааныш, баягы кыргыздардын эле мындай Москвадагы баягы аэропортто кыргыздар бар го, кудда ошондой эле экен да. Ошол жерден көрүп барып, анан ошол жерден неме кылып, анан карасам бир 5-6 жерде машинасында тамак сатты. Мен мындай өтүп кетип атып эле көрдүм да, что тамактарын арак берен кылып, анан үйгө келип, анан келинчегиме айттым. Мен тамак жасап берели, сен сат десем, булам мейли деп калды. Анан эми баягы неменин уяты бар, туурабы? Ооба да. Анан бир күн алып чыктык тамак. Анан жарым сатылып, жарым калып калды. Анан эртеси күнү алып чыктык, уже ошондон баштап эле күндү алып чыгып, кыскасы баягы дем алган күнүбүз болбой калды да. Алып барабыз, 1-2 саатта сатып эле баса беребиз. 40 борс, 50 борс алып чыгып аттык күндө. Ар кайсы түрдөгү тамактар, Жок, бир эле түрбү? 4 түрлүү тамак алып 4 чыгат элем, же 3 түрлүү. Эми көп эмес да. 3 или 4 түрлүү. Кээде 2 түрлүү алып чыгат элем. Ошол менен эле бир 2 саат, 3 саатта сатабыз. Баса беребиз. Ошентип 2 ай иштедик да. Жакшы. 2 айдан ашык иштедик, 2 айдан ашыгыраак иштедик. Анан ошол өзү негизи пландаштырып жүргөн элем, кафе ачам деп элечи. Мен өзүм мына районда жүргөн үчүн булар эртең менен мисалы саат 2-лерде тамактарды жасап аэропортко жөнөтүп, анан кайтара мен өзүм 1-2 саат уктап алып, анан чыгып кайтара мен 12 чейин такси айтып, анан кайтара келип алып, эртең менен саат 8-де туруп алып, күндүзгү 1-ге чейин тамак даярдайм да. Анан ошол маалда кетип атып эле мына кафени көрүп калып, анан сүйлөшүп, казайын менен неме кылып, анан бул айтып калды, сатам деп калды. Анан ошодон эле идея пайда болду, ошону алып, анан кафе болуп калды. Бул деген готовый бизнес сатып алыпсыздар да, Готовый бизнес. Кээ бирлер башынан баштайт да. А силер болсо раскрученный, уже элдер келип жүргөн, элдер билген, мындай десем, документи даяр экен да. Просто менүүнү алмаштырдым. Анан кичине нарак берен жасай турган жерлери бар экен. Болгон башка ошону эле башка улуттар иштеп келет. Башка улуттар. Индустар. Тамакты силер өзүңөр жасачу белеңер аэропортто же экөөбүз жасайбыз да. Экөөңөр чогуу жасайсыздар. Амыр жагын бул жасайт эле, мындай калганын өзүм жасайт элем. Силерден жанагы аэропорттон тамак сатып аткандарды көрдүм деп өтүңөр. Алар деген кыргыздар эмес да, башка улут, мексиканецтер. Кыргыздар элеби? Именно кыргыздар. Жакшы. Анан ошол кантип тамактардын бүт баарын жасашыңар, контейнерге салып турсуңар. Мисалы тамактарды жасап туруп эле сыртына жазып коебуз. Манты болсо манты, казанка болсо казанка, контейнерге салып эле
мисалы 40 борсту болсо контейнерге салып, термоско чайды даярдап, нандарды бышырып даярдап, кусок кылып кесип, кимге манты десем алып берип, ошентип эле сатып аттык. Багажды ачып коесуң машинанын артын. Жакшы. Сизге суроо тамак сатып баштаганда эч кандай тартыныч болгон жок да? Же кичине уялуу сезими болдубу? Жок, ал жерде жалаң эле өзүбүздүктө. Биринчи уялдым. Болот. Уялдым, анан мындай карап турсаң, мен эле эмес да. Өзүбүздүн жердештер бир 6-7 машина болуп чыгып, ошону сатып аткан. Кээде 12-13 машина тизилип калып атты. Жок, мен муну эмнеге айтып атканым уялуу сезими болду дегенде, Кыргызда мен көп эле видеолорду айтып атам да, Кыргызстанда бир жумуштарды эме алат да, бөлөт да. Бул жакшы жумуш, бул жаман жумуш. Анан бул мындай жумушты иштейт экен деп. Америкада жумушты иштейсиңби? Жаныңды багып атасыңбы? Үй бүлөңдү багып атасыңбы? Ар бир жумуш барктуу да. Эмне жумуш кыласың? Тамак сатасыңбы? Эмне кыласың? Барктуу да. Ошон үчүн башында кичине Просто кандай десем, башында эмне болду? Мотивация эң самый главный семьяда жалгыз адамдыкы табыш, мисалы. Абдан туура, тяжело экен да. Багыш, мисалы мен балам менен кызым бар, уже взрослый, они мендей эле жейт, мендей ичет, мисалы кийинет, чоң кийинет, не детский. А уже аялым дагы боюнда бар, анан бул уже карасам 2 ай 3 ай эле убакыт калды да. Либо иштеп калыш керек, либо дальше жатыш керек болуп, анан ошодон эле мотивация болуп эле чыгып кеттик да. Мына достор, ошондой да баардык нерсе, мен жана Алишер деген ине менен да бир видео тартып келдим. Анда да айтып атпаймынбы? Алда кичине мындай тартынга айтып атпай, Алмаз байке элдер эмне деп айтат экен, мен бизнесим бир чакан гараждан баштап атам деп. Мен айтып атпаймынбы? Эмнеге уяласың? Ушул бизнес ушул гараждан башталат. Кудай буйрса 1-2 жылдан кийин бул гаражың чоң шапка айланат депчи. Баардык нерсе ошентип башталат. Баягы бизнес кылган адамчы ол комфорт, анан мындай немеге не зависит да. Если кылам деген адам ход айнектен окошко ачып алып деле тамак сатып кыла берет, или там бир нерсе кылыпчы. Ал мисалы Алишер деле мен көргөм, тааныйм, жакшы бала, анан мисалы молодец, ал деле не бар жогун эле колунан келбейт да. Код гаражбы, код эшиктеби, зато акча таап, бирөөгө урлук кылбайт, бирөөгө кылып. Адал ак эмгек менен жасап атат да. Анан эми баягындай мен колуман келет, анан мен уялам, анан мынтем деген тартынган адам никогда бизнес кыла албайт да, туурабы? Жакшы. Тартынбаш керек. Силер азыр сүйлөп атпайсыңарбы? Ошол азыр сүйлөп аткан, азыркы берген маалыматыңыздар сиздерге абдан чоң рахмат. Ушул берген маалыматыңыздар көптөгөн мекендештерге түрткү болот. Америкага келем дегендер азыр кээ бир мекендештер ойлонуп калды. Ай, биз деле тамакты сонун жасайбыз да. Биз деле баргандан кийин тамактан баштасак болот турбайбы? Ушинтип аэропортко барып сатабызбы, жаба кыргыздар көп чогулган жерге барып сатабызбы? Анан акырындан улантып ушундай кафе ачсак болот экен. Абдан сонун эме да, чынбы? Түрткү берип атасыңар силергечи. Бизде ошол аэропорттон тамак жеп кеткендер үйгө келип телефондон чалып заказ берип 30 борстан тамак алып кетет да, каждый неделя. Трактор иштегендер да алчу эмес беле? Трактор иштегендер. Ошону айтам да, мен көп айткам да. Силер эгер тамакты жакшы билсеңер, жасаганды билсеңер, үйдөн тамак жасасаңар болот. Телефонуңарды биз рекламалап беребиз. Ошо трактор иштеген биздин мекендештер эле силердин тамагыңарды алып турат депчи. Ошону айтпайм, кылам десең, ака любой жерде иш кылсаң болот. Самый главный мындай тартынбай, аракет кылып, издениш керек болду ошол. Абдан чоң рахмат. Дагы бир жолу каалоо тилек, ушул кафеңер Кудай буйрса жакында ресторанга айлансын. Тамагыңардын бүт баары сөз жок. Силер деген билбейм, жана слишком аябай көп экен да порцияңарчы. Мен жеп бүтө албай калдым. Мына курсак тойду. Эти да кенен экен. Бүттү. Андан ары кирбей калды. Борсоңар да укмуш экен, салатыңар, наныңар, чайыңар, мантыңар баардыгы укмуш экен. Силерге абдан чоң рахмат. Силердин ушул кылып аткан ишиңер өзүңөр бир чет өзүңөргө кылып атасыңар да, бирок башка элдерге да эмне деген сонун кереметти тартуулап атасыңар. Биз да ушуну сагынабыз да, чет мамлекетте жүргөндө ушундай даамдык азыр чер жазып атыппы. Силерге абдан чоң рахмат. Ушу менен анда бүтүрөлү. Таанышып коюңуздар. Бизон кафесинин генеральный директору Сардар энебиз, жубайы, главный бухгалтер. Бизон кафесі. Келіңіздер, даам татыңыздар. Эч качан наразы болбойсуңар.